Президенттин айрым аймактарда өзгөчө абалды 10 майга чейин узартуу жарлыгын парламент бекитти. Коронавирустун жайылуусун алдын алуу максатында Кыргызстанда 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал киргизилген. 25 марттан тартып оору көп катталган Бишкек, Жалал Абад ош шаарларында, Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорунда өзгөчө абал жарыяланган. 15 апрелден тартып өзгөчө абал Нарын шаарына жана Ат башы районуна киргизилген болчу. 2020 жылдын аягына чейин Бишкек шаарынын бюджетинин жоготуулары 1 миллиард сомдон ашышы мүмкүн. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө шаарда бизнестин 15,5 миң түрү иштейт. Учурдагы кырдаалга байланыштуу алардын жабылышы Борбор калаанын бюджетинин киреше бөлүгүнө өз таасирин тийгизди. Баткен облусунан 8 тонна картошка, 8 тонна күрүч, 8 тонна алма жүктөлгөн автоунаалар 29 апрелде Өзбекстандын Фергана облусуна жөнөп кетти. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, бул эки өлкөнүн COVID-19 оорусунун жайылышына каршы күрөшүү боюнча бири-биринин иш-аракеттерин колдоо боюнча демилгесин алкагында ишке ашууда. Муну алкагында буга чейин Фергана облусу Баткен чөлкөмүнө кооптуу илдет менен күрөшүүдө зарыл болгон коргонуучу кийимдерди, дезинфекциялоочу каражаттарды жана ун жиберген. Баткен облусунун жетекчилиги облустун элдин атынан кошуна Өзбекстандын президенти Шавкат Миржиевке, Фергана облусунун жетекчилигине, жалпы өзбек элине оор кырдаалда колдоо көрсөткөн жардам үчүн терең ыраазычылык билдирген. Коңшулаш жайгашкан эки облустун кызматташтык, бири-бирине колдоо маселеси Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы өкүлү Алишер Абдрахманов менен Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Шохрат Ганиевдин сүйлөшүүсүнүн натыйжасында көтөрүлгөн. Карантин маалында Кыргызстанда 70 эми балалуу болду. Соңку 1,5 ай ичинде Кыргызстанда 68 2 эм жана 1-3 эм төрөлдү. Бул тууралуу бүгүн коронавируска каршы ыкчам штаб кабарлады. Анын маалыматына караганда, коронавируска байланыштуу жарыяланган карантин маалында 16 марттан 28 апрелге чейин жалпысынан Кыргызстанда 17,043 ымыркай жарык дүйнөгө келди. Алардын 8495 кыз, 8548 уул. Ага чейин февраль айында Аксыда 25 жаштагы келин, Бишкекте 37 жаштагы келин 3 эм төрөгөн. Өлкөнүн калкынын саны 6,5 миллион.